Бүткүл дүйнөлүк психологдордун күнүнө карата Ош мамлекеттик университетинде жумалык жарыяланып, санариптик дүйнөдө психологиянын актуалдуу маселелери аталышындагы форум өттү. Иш-чарага Өзбекстан, Орусия жана Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардан психологдор жана жаш адистер катышты. 22 ноябрь бүткүл дүйнөлүк психологдордун күнүн бүгүн белгилеп атабыз. Буга чейин 14 ноябрь логопедтердин бүткүл дүйнөлүк майрамы болгон. Дефектологдордун бүткүл дүйнөлүк майрамы баарын бириктирип туруп бир жума ичи биз ошол жумалыкты өткөрдүк. Бул жумалыктын жыйынтыгы катары бүгүн форум өткөрүлүп атат. Форумду биз эл аралык деңгээлдеги форум деп атадык. Анткени бизге Россиядан, Чуваш АСРнен, Фергана университетинен, Андижан университетинен жана Оштогу жогорку окуу жайлардан келип олтурушат. Форумда психологдордун бүгүнкү күндөгү орду, адистиктин коомдогу зарылчылыгы да айтылды. Боорукердик эл аралык психологиялык кызматтарын колдоо жана аларды кеңейтүү темаларында докладдар окулду. Психологдордун адистиги именно ушул маалымат технологияга байланышып өсүп атат, өнүгүп атат, түптөлүп атат. Биз азыр башкача мамиле менен иштеп атабыз. Маалымат технологияларга байланышкан жаңы технология, жаңы методдорду тандап, анан кийин кыска мөөнөттө көп нерсеге жетишип, кыска мөөнөттө алыстагылар менен байланышып, анан кийин кандай проблемалар болсо ошону тандап, ошону багытта жардам бергенге аракет кылып атабыз. Учурда психология адистигине 500гө жакын студент билим алууда. Арасында чет мамлекеттен келип билим алгандар да бар. Бул тармакта окуган студенттер кесипкөй адис болуу максатында түрдүү иш-чараларды уюштуруп турушат. Бизде ушундай форумдар көп уюштуруп турса, бизге дагы чоң пайда болот. Бизде университетте окуулар кызыктуу, психология боюнча биз көп маалыматтарды алабыз. Бизде жакында эле интервью болуп өттү. Анда житейская психология боюнча эл арасында интервью жүргүзсөк, бизге эң алгачкы тажрыйба болду. Жана элдин арасында дагы психология боюнча ар кандай пикирлер бар, аларды дагы биз баарын байкап көрүп отурдук. Ош чергесинде психологдор жана студенттер COVID-19 пандемиясында Баткенде Кыргыз чек арасында окуяда жабыр тарткандарга психологиялык жардам көрсөтүп жүрүшкөн. Азыркы учурда үй бүлөлүк маселелер, балдарга талим тарбия берүү суроолорунун негизинде иш алып барышат. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.